Эгерде адам баласы жашоосунда ыхластуулукка үйрөнө турган болсо, анын жашоосунун баары ибадатка айланат. Мисалы үчүн үй бүлөсүн багып атат, үй бүлөсүн камсыз кылып атат эркек адам. Ошондо Аллах Таала мага ушул үй бүлөмдү камсыз кылууга, буларга жакшы мамиле кылууга, аларды эчтекеден кем кылбай кароого милдет кылыптыр. Ушуну аткарсам Аллах Таала менден разы болот экен, ушул мага сооп болот экен деп кыла турган болсо, ошол күнүмдүк кылып аткан жашоосу ибадатка айланат. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан: жада калса өзүңдүн аялыңа бир тиште нан салсаң дагы, лукма деп коет, ошо бир тиште салсаң дагы, ал дагы ибадат болот деген. Ошондой эле бала чакаңа мамиле кылганда, аларга жакшы тарбия берүүнү, аларды дин жолунда тарбиялоону, Аллахтан коркууга тарбиялоону жана аларды камсыз кылууну Аллах Таала мага буйруптур. Ошону аткара турган болсом, Аллах Таала менден разы болот деп кыла турган болсо, ал кылган иши ибадат болот. Ошондой эле аял киши үйүндө менин күйөөмө баш ийүүнү буйруптур, күйөөмдү разы кылууга буйруптур, күйөөмдүн көңүлүн алууга буйруптур. Мен эгерде күйөөмө моюн сунсам, Аллахтын буйруктарын аткарсам, анда мага да бул нерседе сооп болот десе, ал күнүмдүк жашоосунда ибадатта жүрөт. Демек, эң негизги нерсе бул ниет, ыхластуулук. Ошон үчүн ар бир амалыбызда ыхласыбызды оңдоого аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан: "Иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава". Ар бир амал ниет менен болот дейт. Жана ар бир адам кайсы нерсени ниет кылган болсо, ошого жетет деди. Демек, биз ошол ар бирибиз кылган амалдарыбызда ниеттерибизди оңдошубуз керек, ыхластуу болгонго аракет кылышыбыз керек.